Андан кийин бул бөлүмдөгү далилдерди окуп баштай турган болсок, айтат. Биринчи далил: "Ва каулиллахи таала, кул хадихи сабили ад'у илаллахи ала басира." Аллах Таала Юсуф сүрөсүнүн 108-аятында айтып атат. Айткының бул менин жолум, мен Аллах Таалага чакырам ала басиратин, илимдин негизинде деди. Негизи бул бөлүмдүн темасы тавхидке чакыруу бөлүмү, тавхидке чакыруу бөлүмү. Бирок бул аятта Аллах Таала айтып атат, бул менин жолум, адамдарды Аллах Таалага чакырам, илимдин негизинде деген аятты алып келди. Бирок бул аятта эмне? Адамдарды тавхидке чакырам деген сөз жок болуп атат. Кандайча далил болуп атат бул аят? Тавхидке чакырууга кандайча далил болуп атат дегенде, алымдар айтат, бул аятты бул алым мындан кийин келүүчү эки хадис менен чечмелеген. Эки хадис менен чечмелеген. Ал хадистер иншалла келет. Ал хадистерде негизги майысы эң биринчи чакыра турган нерсең Аллахты жалгыздоо, тавхидке болсун деп айтат сахабаларга. Эки хадисте тең. Демек бул жерде Аллах Таалага чакырам дегенден максат, жакшылыкка чакырам дегенде, жакшылыктын башы бул тавхид, ошон үчүн эң биринчи даватың тавхидке болсун деген маани келип чыгып атат. Эми бул аятта Аллах Таалага дават кылуунун бир нече шарттарын эскерген. Кандай шартта болуш керек? Дават кылуучу адам элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганда кандай шарттары бар деген шарттарды эскерди. Биринчиден, дават, элди чакырганда дават Аллах Таалага болуш керек. Аллах Тааланын динине, Аллах Таалага моюн сунууга, жалгыз Аллахка кулчулук кылууга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоого, ошол дават болот. Дават дегенде адам баласы өзүнүн нафсысына чакырбаш керек. Кандайча өзүнүн нафсысына? Көпчүлүк илимге таандык болгондор өзүнүн нафсысына чакырат. Мындайча айтканда, өзү элдин алдында кадыр барктуу болууну каалайт. Адамдар аны ээрчигенде ошол аны сыйлап атат, ошону ээрчиген үчүн сүйүнүшөт. Акыйкатты ээрчиген үчүн сүйүнбөйт. Сен чакырып аткан нерсең акыйкат болсо, ошол адамдар акыйкатты ээрчиген үчүн сен сүйүнүшүң керек. Сенин нафсың элдин алдында кадыр барып көтөрүлүп аткан үчүн эмес. Түшүнүктүбү? Көпчүлүк адамдар эмне? Нафсына чакырганда кандай болот? Бир адамды бир жамандыктан кайтарса, же бир жакшылыкка чакырган болсо, ошол нерсесин айтканын кылбай койгон болсо, ачууланат. Нафсысы үчүн ачууланат. Мен айтканымды кылбай жатам, моюнсунбай жатат деп. Ошол эле учурда, ошол эле адам андан да чоңураак күнөөнү кылып аткан болсо, ага ачууланбайт. Эмне себептен? Анткени бул өзүнүн нафсысына чакырып атат. Демек, биринчиден биздин ар бирибиз дават кылганда негизги максатыбыз Аллахтын динине чакыруу болуш керек. Кандайдыр бир жамааттарга чакыруу болбош керек. Адам өзүнүн нафсысына чакыруу болбош керек. Кандайдыр башка бир пайгамбарыбыздын жолунан башка жолдорго. Кээ биркилер бар, кийин чыккан бир жамааттарга чакырат. Алардын айырмасы кандай? Ошол бир адам Аллахтын динине толук карманса дагы, туура таква жүрсө дагы, бирок ошол жамаатты ээрчибесе, жамаатка кошулбаса, аны жаман көрүшөт. Аны сыйлашпайт, урматташпайт. Не себептен? Анткени ошол жамаатка кошулбай жатат. Демек, алар даватында Аллахтын динине эмес, жамаатына чакырып атат. Ошол жамаатында туура эмес нерсе болсо дагы, ошону ээрчип кете беришет. Бул хадиске каршы, аятка каршы десең дагы, не жамааттын жолуна каршы болгон болсо, аны амал кылбайт. Мындайча айтканда, аларда таразысы жамаат башчыларынын койгон эрежелери. Куран сүннөт Аллахтын дини эмес, жамааттын койгон эрежелерин ээрчит. Демек, биринчиден дават Аллах Тааланын динине, Аллах Таалага болуш керек. Адам өзүнүн нафсысына, өзүнө сый-урмат, кадыр бар, артынан ээрчиген адам көп болуш үчүн, авторитет болуш үчүн эмес, адамдар ушу Аллахтын динини ээрчисин. Ал сени таныса дагы, таныбаса дагы, сен менен учурашса да, учурашпаса дагы, сенин максатың, негизги максатың эмне? Ушул кайда жүрсө дагы, өмүр бою мен аны көрбөсөм дагы эмне? Ушул дават ошого жетип калса экен, ошол адам жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып калса экен, Аллах Таалага ширк кылбаса экен, пайгамбар сүннөтүн ээрчип калса экен деген максат болсо, ушул мына Аллах Таалага дават болот. Кээ бирлер бар, сөз түрдө өзүнө байлайт. Ар бир даватыны адамды өзүнө ээрчүүгө байлайт да. Имам Шафи рахмалла айтат, мына ал ыхластуулукка ушунчалык үлгүлүү мисал айткан, ал айтат. Мен ушундай эңсейтилем дейт. Ушул Аллахтын дини, илим таркалса дейт адамдардын арасына. Таркалса, бирок
ошол илимге менин атым эч кандай тандык болбосо, мындайча айтканда илим эскергенде менин атым эч эскерилбей эле койсо дейт да. Шафии айтты, имам Шафииден келди деген сөз эскерилбей эле койсо дейт. Неге? Мен деген мындай бийиктикти, башка нерсени каалабайм, нафсыма эмес. Ушу менин максатым дейт, негизги ушу Аллахтын дини илим таралса болду деген. Демек, Ахли сунна ва жамааттын жолу, селефиянын жолу ушундай. Bir жамаат кылып кошуп алып, сөзсүз түрдө селефи болуп кошулуп, ага катталып мүчө болуш деген нерсе жок. Сен кайда жүрсөң дагы, тоодо жүрөсүңбү, чөлдө жүрөсүңбү, кошуласыңбы, кошулбайсыңбы, негизгиси жалгыз Аллах Таалага кулчулук кыл. Дининди карма, Аллахка сыйын, пайгамбарыбыз жолун ээрчи. Ал каякта болсоң дагы. Ушул максатта дават болуш керек. Андан кийинки даваттын шарттарынан ыхластуулук, бул илаллах деди бул жерде. Кул хадии сабили аду илаллах. Айтканым бул менин жолум, жана аду илаллах, мен Аллах Таалага чакырам деди. Бул Аллах Таалага чакырам дегенде биринчиден жанагындай, Аллахтын динине чакыруу. Экинчиден ыхластуулук болуш керек. Даваттын кабыл болуш үчүн, бардык ибадаттар кабыл болуш үчүн ыхластуулук болуш керек. Не ушул элди чакырганыңдан максатың не? Дават кылганыңдан максатың не? Аллах Таала ушул нерсени мага буйруган, милдет кылган, мен ушуну элдерге жеткирсем Аллах Таала сооп берет, Аллахтын азабынан кутулам деген максатта чакырышың керек. Башка дүйнөлүк максаттар болбош керек даватыңда. Ошон үчүн кимде-ким канчалык ыхластуу болсо, ошо ыхласына жараша Аллах Таала сыноо берет ага. Канчалык ыхластуу болгон сайын сага ошончалык сыноолор келет. Башыңа бале келет, бирөөлөр жаман сөз сүйлөйт, зыян бериши мүмкүн, ар кандай нерселер, сыноолор келиши мүмкүн. Ошол сыноолордо адам билинет. Чындап эле ыхластуубу же нафсы үчүнбү? Кээ бир адамдар бар, кичине дават кылат, бир аз эле башына кыйынчылык келип, бирөө жаман сөз сүйлөсө, дароо жинденип, ачууланып, ошолго сабыр кылбай, чыдабай баштайт да. Мен буларга жакшылык айтып атсам, бул жакшылыкты түшүнбөгөн экен деген сыяктуу жаман сөздөрдү айтып баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт баарына сабыр кылган. Сабыр кылуу менен. Анткени ал эмне адамдардан жакшылык күтпөйт, адамдардан сыйлыгын күтпөйт. Дават кылган адам Аллах Тааланын жолуна. Аллах Тааладан гана сыйлык күтүш керек. Дават кылсам мен 10 жыл дават кылдым. Эми мен бир жерге татыктуумун, бир жерде иштешим керек, буякта отурушум керек, тиякта отурушум керек деген нерсе жок. Дават кылсаң сен соогуңду Аллах Тааладан гана күт. Илим бересиңби, илим таркатасыңбы, элди жакшылыкка чакырасың, жамандыктан кайтарасыңбы, канчалык динге кызмат кылсаң, сен эч кандай мансап да күтпө, байлык да күтпө анын артынан. Элдин алдында кадыр бар, сый урмат да күтпө, не жалгыз Аллах Тааланын соогуну гана үмүт кылган абалда дават кылышың керек. Мына ошол чыныгы дават болот. Канчалык кыйынчылыктар келсе дагы ошого сабыр кылып дават кылыш керек. Бул биринчи шарты даваттын ар бир амалдын кабыл болуш үчүн шарттарынан. Ошондой эле даваттын дагы кабыл болуш үчүн негизги шарты. Экинчиден ошол даватыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзгөн жолу менен болуш керек. Ар ким эле өз каалагандай чыгып алып дават кыла берген болбойт. Пайгамбарыбыз кандай көргөзүп кеткен болсо, ошондой жол менен гана кылыш керек. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдорунан бул жерде негизги шартын баяндап атат. Аля басиратин, илимдин негизинде мен ана ва мен иттабани, мен жана мени ээрчигендер дейт. Аллах Таалага чакырабыз, кайсы нерсе менен? Илим менен чакырабыз деп атат. Демек, адамдарды дават кылганда туура жол эмне? Өзүң биринчи үйрөн. Андан кийин жамаатка эмес, кандайдыр бир жамаатка эмес, өзүң нафсыңа эмес, Аллах Таалага чакыр, ыхластуу бол. Андан кийин эмне? Ошол чакырган нерсеңде илимдүү бол. Илимдин негизинде чакырыш керек. Илимсиз эле жахилдик менен кайсы нерсеге чакырасың? Өзүң бирдекени билбей жатсаң, кантип бирөөгө үйрөтөсүң? Азыр адамдар жөнөкөй эле мисалда, адамдар бир медицина илимин окуп алган эле бирөө ооруган адамга келип, мен сени операция кылам десе, эч качан кабыл кылбайт да аны. Бул дүйнөлүк иште. Сен окубасаң, билбесең, кантип операция кыласың дейт. Бирок түбөлүктүү бактылуулугуна себеп болгон, же түбөлүктүү бактысыздыгына себеп боло турган нерсе бул адамдардын дини. Сен диниңди туура кармансаң, түбөлүктүү бактылуу болосуң. Диниңди туура эмес кармансаң, таухидде адаша турган болсоң, ошол түбөлүктүү бактысыз болушуңа себеп боло турган нерсе. Адамдар ушул нерсесинде жөнөкөй кайдыгер карап кабыл кыла берет. Дин жөнүндө азыр ушунчалык жеңил болуп калды сүйлөгөн адам. Каалаган адам сүйлөйт. Көп месси да сүйлөйт, башкасы да сүйлөйт, артисти да сүйлөйт, бардыгы дин жөнүндө сүйлөй турган болуп калды.
Din жөнүндө сүйлөгөндө илимдин негизинде сүйлөш керек. Din жөнүндө сүйлөгөн адам кандай сүйлөп атат? Din жөнүндө сүйлөгөн адам бул Аллах Тааланын атынан, пайгамбардын атынан сүйлөйт. Биз жөнөкөй эле өзүбүздүн атыбыздан бир адам сүйлөгөнүн ыраазы болбойбуз. Сен айтпаган сөзүңдү паланчы мындай деп атыңан бирөө сөз айтып аткан болсо, ошого ыраазы болбойбуз. Мен сага качан айттым? Мындай сөз айтпаган эмне айтып атасың деп ыраазы болбойбуз да. Кантип ушу Аллах Таала айтпаган сөздөрдү же болбосо билбей туруп Аллах Тааланын атынан, билбей туруп пайгамбарыбыз атынан сүйлөйбүз. Бул илимсиз сүйлөгөндүк эң чоң күнөөлөрдөн шариатта. Аллахтын атынан билбей туруп сүйлөгөн эң чоң күнөөлөрдөн. Ошон үчүн дават деген сөзсүз түрдө илимдин негизинде болуш керек. Илимдин негизинде дегенде сөзсүз түрдө алым болуп турбаган дават кыл деген эмес. Бир сөз сүйлөсөң дагы, бирок ошону билип туруп сүйлөшүң керек. Мына, намазды фарз экендигини билдик. Намаз окуш керек экен, намаз ар бир адамга милдеттүү түрдө фарз экен деп билдик, үйрөндүк. Ушул нерсени ашыкча кемитпестен ошону жеткирсең болот. Мен уктум, алымдардан уктум, намаз фарз экен, намазды окуш керек экен деп туруп башка бир досуңа, тууганыңа намаз окуу, намаз фарз экен, Аллах Таала милдет кылган экен деп айтсаң, жетишиктүү. Бирок ошол жерде кээ бир жамааттардын адамдарга окшоп, намаз фарз экен, намаз окусаң мындай болот экенсиң, намаз окуган адамдар мындай болот экен, 3 күнгө 40 күнгө чыксаң мындай болуп кетет экенсиң, ар бир кадамыңа мынча сооп болуп кетет экен деп жок эле нерселерди өзүңдөн кошуп кете бербешиң керек. Не үйрөнгөн нерсеге чектелишиң керек. Бир аятты үйрөндүңбү, ошол аятты ашыкча кемитпестен ошону айтышың керек. Бир хадис үйрөндүңбү, ошону жеткириш керек. Демек, дават илимдин негизинде болот деген, бир сөз айтсаң дагы ошону так билип, үйрөнүп туруп анан айтыш керек. Сөз түрдө алым болгондон кийин аны дават кылыш деген шарт эмес. Ар бир адам өзүнүн илиминин деңгээлинде чектелиш керек. Демек, даваттын негизги ушундай шарттары бар. Анан илимсиз кылгандык бул адашууга алып барат. Сөз түрдө илимсиз дават кылган ал адашууга алып барат. Анткени билбеген адам адашууга алып барат. Жөн эле мисал, азыр бул жерден башка жака бир жолго чыккан болсоң, жолду сурасаң адамдардан. Мен ушу Кара Балтага кетип атам. Жол каякта десең, билбеген адам болсо, адаштырат ал. Тияка бар деши мүмкүн, буякты көрсөтүп коюшу мүмкүн, көлгө кете турган жолду көргөзүп коюшу мүмкүн да. Ошондой эле илимсиз адам сени Аллах Таалага дават кылып атам дегени менен ал өзү билбесе, сөз түрдө адаштырат. Туура ал илимсиз дават кылып аткандардын баардыгы максаты начар, ниети начар деп айтпайбыз. Балким анын ниети жакшы болгондур, күйүтү бардыр ушу динге. Адамдар туура ибадат кылып калсын, Аллах Таалага ибадат кылып калсын деген күйүттөрү болушу мүмкүн да, чынчыл болушу мүмкүн ошол нерсе. Бирок ошо күйүт, чынчылдык жетиштүү эмес, ыхластуулук, ниет жетиштүү эмес. Сөз түрдө ошол менен кошо кылып аткан жолуң дагы туура болуш керек. Чакырып аткан жолуң дагы илимдин негизинде болуш керек. Ошондой эле бирөө илимдүү болуп туруп ыхластуу болбосо, анын дагы даваты кабыл болбойт. Сөз түрдө ыхластуулук менен илимдүүлүк менен болуш керек. Бул илимсиз дават кылуу, илимсиз амал кылуу деген бул ошо адашкан христиандердин жолдорунан. Аллах Таала Куранда айтат: "Гайрил магдуби алейхим валаддаллин." Бизди ошо өзүңдүн газабың келген, ачууң келгендердин жана адашкандардын жолуна баштабагын деген. Адашкандар ким дегенде алымдар айтат: насаралар, христиандер жана ошолорго окшоп илимсиз амал кылгандар дейт. Илимсиз амал кылсаң, ошолордун жолун жолдогон болосуң. Ошол үчүн Имам Бухари рахимахулла өзүнүн Сахих Бухари китебинде ушундай тема койгон, бир бөлүм ачкан: "Бабул илми кабла ал-кавли вал амал" дейт. Илим алуу сүйлөөдөн дагы, амал кылуудан дагы мурда турат дейт. Бир сөз сүйлөсөң дагы туура сүйлөш үчүн илим керек. Бир амал кылыш үчүн дагы, туура амал кылыш үчүн илим керек. Ошондой эле башка бирөөлөрдү чакырсаң дагы туура нерсеге чакырыш үчүн илим керек. Сөз түрдө дават илимдин негизинде болуш керек.